Эми өкмөттүн ишинде анча-мынча позитив, кемчиликтер менен кошо кетип атат. Мисалы ошол эле коопсуз шаар, мугалимдердин айлыгын көтөрүү сыяктуу жакшы иш аракеттер дагы бар. Бирок сиздин программаңыз жаратмандык жана ишеним деп аталып келатат. Тилекке каршы мына күч органдарына болгон ишеним жок азыр. Таможня, финполиция, салык кызматы, бүт мына прокуратура, бүт ушул тармактарга болгон элдин ишеними жок. Туура эми бул жерде могул отчетуңузду да окудук мындай. Саакашвилиден кийинки реформатор өкмөттөй сезилет экен, бирок тилекке каршы жанагы сыртка чыкканда адилетсиздик, коррупция, паракорлук дагы эле күчөп атат. Ошого биз чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат. Мухаммедкалый Дүйшөкевич, бүгүн азыр Газпромдо бензиндин 1 литр баасы дүңүнөн оптовый ценасы 19 сом 40 тиын. Бирок заправкаларда 29 сом 30 сомдон кээ бир жерлерде андан да кымбат сатылып атат. 10 сомдон ашыкча баа менен сатылып атат. Антимонополия эмнени карап отурат? Элдерге түшүндүрүп берсеңиздер. Төрөзакирович, өткөндө биз боюнча 100 кишиден кат келди азыр. Бир эле сүйлөп аткан учурумда эле келиптир да. бул боюнча өткөндө биз тапшырма бергенбиз. Биздин укук коргоо органдары, фискалдык органдар анан ошол тармакта иштеген бизнес менен жакын арада дагы чогулабыз, ошол баасын түшүрүү боюнча. Себеби дегенде эми туура маселе коюлуп атат. Дүйнөдө нефтин баасы түшүп атса, эмне үчүн бизде мындай күйүүчү майлар арзандабайт деп. Жок, бүгүн 19 сом 40 тиын жакшы ба. А бирок эмне үчүн 10 сомдон ашыкча баягы розничный торговляда кошуп сатышып атат дейм. Ошону териштирип атат. Аны отуруштун кереги жок. Антимонополияга бүгүн тапшырманы берип, мыйзам менен штрафты мойнуна койсо, бүгүн түшөт. Аны 2 күн, 3 күн карап, анан отуруп комиссия түзгөн кереги жок да. Так тапшырма берсеңиз азыр. Ал мен жообун билип эле турам. Бүгүн түшүр деңиз. Рахмат. Ишеним көрсөтпөй отставкага кетире албайт экенбиз. Мөөнөт өтүп кетиптир, 6 айлык мөөнөт. Андыктан силер өзүңөр сураңла. Отставкага кетейик деп элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жап деген. Ошондо эл да ыраазы болот, кол чабып узатат. Силер канчалык көбүрөөк отурсаңар, элдин шоору ошончолук көбүрөөк кайнай турган болду. Азыркы өкмөт силер чын айтканда урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичти кете айтеттиңер. Сатып кеттиңер. Бизди дагы алдап кеттиңер. Элди дагы шорлотуп кеттиңер. Эч өсүш болгон жок 2 жылдын ичинде. Баш өстү, жаш өстү, чач өстү, башка жок. Башка нерсени мен көргөн жокмун. Силер каяктан көрүп анан кийин айтып атасыңар, мен түшүнбөйм. Катайсам кечирип койгула. Мегаком компаниясынын силер проект жасап көрбөдүңөр. Бажасын баласын алып келдиңер. Ал 82 миллион доллар сураганда. Дагы жакшы 345 миллион берип, Акылбек Жамангулов айтпаса, депутаттар билбейт болчу, убактылуу депутаттык комиссия түзүлбөсө, даше кетмек. Туурабы? Биз аман алып калдык 82 миллион доллардан. Темир Сариевдин убагында 15 мегагерцти сатып 5 миллиард сом өкмөткө алган болчу. Силер 27 мегагерцти иштете албай 500 миллион, жарым миллиард сом банкрот кылдыңар өкмөт. Экинчи, силер мактанган или долбор, коопсуз шаар долбору. Мен маалымат сурасам, Дастан Давлетович дегендер, демеле гриф секретно дегенси бербейт. Мен келишимди сурап атам. Вега концерн менен Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнүн. Кытай компаниясы менен Шенсен Судсы менен Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнүн. Не бербейсиңер? Мына кече дагы сураттым, бербейсиңер. Бул кандай 345 миллион сомду көз көрдөлү жок кылып салды. Жок. Улуттук, уюлдук оператор түзөбүз деген болгон жок. Өкмөт башчы өзү айткан. Абылгазиев. 1,5 жыл дактайт деген. Мына 1 жыл дактап отур, эми жарым жылда кантип токтойтай? Ошого мектеп салсак болот беле? Болмок болчу. Анан эми азыр келип атасыңар 2020 жылга 33 миллиард 267 миллион сомду бюджетке изменение кылып атасыңар. Салыкты 18 миллиардка, бажыны 15 миллиардка аз чогултабыз деп. Анан 2 жыл силердин өкмөттүн мөөнөтү, анан дөөлөтү өтө эле көп болду. Жантөрө Жолдошевдин өкмөтү мынчалык мөөнөт иштеген эмес. Бирок ал ийгиликтерди жараткан. Жомарт Оторбаевдин өкмөтү, Темир Сариевдин өкмөтү дагы ийгиликтерди жараткан. Силердикиндей узак мөөнөттө Чудинов гана отурган. Андан ашык Танаев отурган. А силер 2 жылда мына быйылкыны кошкондо 50 миллиардка
чыгаш алып келип атасыңар. Анан кийин уялбай биздин отчетту колдоп берип атасыңар. Биринчи жылы кечирет, экинчи жылы кетирет да. Биз кантип колдойбуз? Элди ким колдойт анда? Элдин өкмөткө болгон ишеними эң төмөнкү тепкичте. Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп атып турганда өсүш бар экен дейт. Чаштын өскөнүнөн, жаштын өскөнүнөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт. Бул абсурд. Анан кантип силердин өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун биз кабыл алып беребиз? Анда бизди эл кабыл албайт да. Өсүш жок да. 2 жыл отурдуңар, мына 2 жыл мурун ушул өкмөт келгенде мен айттым, булар Китайда этет деп, Китайда еттиңер да. Ошол ишеним жана биримдик деген командада эки эле киши калды. Өкмөт башчы өзү калды, Куатбек Айчев сиз калдыңыз. Калганын баары жылып кетти, жок. Бирин таппайсың. Ишеним жана биримдигер жок болду. Ишенимдер жок болду. Программаңар нөл болду. Кээ мен кесиптештерим айтат да, сиз саясатчы болбой эле куудул болуп баратасыз деп. Мына кече куудул Тынар Курбаналиев саясатчы болуп кетти. Акылдууларга кайрылуу жазады. Өкмөттүн сайттарын карагачы Тынардын сайттарын көбүрөөк эл көрөт экен. Ана кантип биз силердин азыр ушул 2019 жылдын отчетун кабыл алып беребиз? Эчтеке жок болсо, өсүш жок болсо, коррупция, көмүскө экономиканын өскөнүн өзү өкмөт башчы өзү айтты, 40 миллиард сомго жакын экен деп. Контрабанданы токтото албасаңар, 2 метр чегараны чече албадыңар. 2 инвесторду тартып келе албадыңар. 2 долбоорду ишке ашырдык деп мактандыңар, экөө тең ишке ашпаптыр. Жарты жолдо аксап калыптыр. Салык чогултулган жок, бажы чогултулган жок. План аткарылган жок. Мен сөзүмдү жыйынтыктайм. Мен өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун канааттандыргалысы деп баалайм. 2 жылдагы эмгегиңер, эл үчүн арнаган эмгегиңерге 2 деген баа бериш керек. Анан биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынын мыйзамына ылайык өкмөттү биз ишеним көрсөтпөй отставкага кетире албайт экенбиз. Мөөнөт өтүп кетиптир, 6 айлык мөөнөт. Андыктан силер өзүңөр сураңла. Отставкага кетейик деп элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жап деген. Ошондо эл да ыраазы болот, кол чабып узатат. Силер канчалык көбүрөөк отурсаңар, элдин шоору ошончолук көбүрөөк кайнайтылган болду. Азыркы өкмөт силер чын айтканда урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичти кетайт еттиңер. Сатып кеттиңер. Бизди дагы алдап кеттиңер. Элди дагы шорлотуп кеттиңер. Эч өсүш болгон жок 2 жылдын ичинде. Баш өстү, жаш өстү, чач өстү, башка жок. Башка нерсени мен көргөн жокмун. Силер каяктан көрүлүп анан кийин айтып атасыңар, мен түшүнбөйм. Катайсам кечирип койгула. Орозоңор кабыл болсун. Онтуткон оруудан оолак болгула. Thank you very much. Рахмат. Буларга кызыгы жок окшойт, ону каржы министри менен экөө сүйлөшүп отурат да, күлүшүп. Ошо маселени кандай чечебиз деп атат го дейм. Маселени булар чечпейт. Булар батинкесин боосун чечет, үстүнө кийимчи башка эчкени чечпейт. Өкмөт чечет. Бирок булар демилге сунуш кылышпайт. Кылышпайт да. Келди күзүндө президент шайланат, жаңы өкмөт келет, кетем. Мага эмне керек болду дейт, кызым. Эмне керек дейт. Мага өлкө керекпи, бөлкө керекпи дейт. Бардык ушундай кылып атат. Азыр бардык эле жеп калыш керек да. Урда уруп калыш керек. Тендерлер күчтө. Мына азыр паспортту ГРЭС 3 жылга чыгарайын деп атат. Токтотуп турабыз. Иса Шейшенкулович, өзгөчө суранам. Булар азыр дагы берейин деп атат. Паспортторду. Мына азыр биометрикалык паспортту киргиздим онуч. Кече турайт да Өмүрбек Токтогулович. Окуйт да бул эч ким. Базада анык киргизип койду. Разы. Грант артында, транштын артында карыз. Элди боюна түшөт. Ушул мамлекеттик майда документтерге Тайырбек Дүйшекевич өзү башчылык кылган. Кийин эмнегедир Кореяга барып келгенден эле башкача болуп кетти. Эң чоң заказ мамлекеттик каттоо кызматында, улуттук банкта, анан салык кызматына, аны акциздик марка. Латвиядан бастырып атабыз. Жылына 500 миллион сомго бастырабыз. Жылына 10 жылда 5 миллиард сом кетип атпайбы? Ой, 10 басмакана куруп койбойсуң Кыргызстанга. Жок, жок. Жанагы 275 метр кыргыздын жери тууралуу абдан көп кайрылууларды айтышты.
мындай жол бергилес нерселер болуп атат деди. Ошон үчүн комиссиялардын үнүн сөзсүз угуш керек. Экинчиден, мына максат айылы. Мына өкмөт жакында бюджетти алып келатасыңар. Ушул чек аралаш айылдарга өзгөчө көңүл буруп, акчаны аябаш керек деп айтат элем. Социалдык объекттер болобу. Ошол максат айылына азыр 2 километр канал суу каналы курулуп токтоп калыптыр. Калган 4 километрин 4 чакырымын ошол 2026 жылга чейин курабыз дептир. Эгерде ошол 4 чакырым каналдын курулушун тездетсек, максат айылында 1000дей кожолук пайда болуп, жаштар үй менен камсыз болот. Ошону мына Кытайдан келаткан таза сууга 100 миллион акш долларына жакын акча, башка акчалардан ошол биринчи кезекте ошол чек арада турган элге камкордук көрүп, ошол акчаны ошол каналдын курулушуна жумшасаңар деген өтүнүч. Экинчиден, өткөндө өкмөт башчысы келгенде дагы айткам, жанагы 35 000 сом максат айылына курулган үйлөргө жеке менчикке өткөрүү үчүн 35 000 сом ал жерде элде жок. Ошону карасаңар, эми калган маселелерге жетишпей калат экен. Мен мына өкмөт бюджет менен келгенде ошондо айтабыз. Бөлүнүп аткан сатып алуулар токтотушубуз керек. Мына Кумтөр баягы Кыргызстан долясы бар. Анан кийин Кыргыз алтын беле Талдыбулак левобережный. Кумтөрдөгү канадалыктар Канададан 20 доллардан картошка алып келбеш керек. Жетагөздүн картошкасы аябай сонун. Экологиялык жактан да таза. Сууну Канададан алып келбеш керек. Сатып алуулардан кийин мындай кылып чоңойтуп, пайдасын көрсөтпөй Кыргызстан долясын кыскартканды токтотуш керек. Ошол Кыргыз алтын кен беле? Алтын кен компаниясы, Талдыбулак левобережный. Ал жерден дагы угуп атабыз. Тамак ашын мисалы үчүн Кытайдан алып келет экен. Эмне үчүн биздин тамак аштар болбой калды, продукталар? Текшериңиздер ошонун бардыгын. Биздин доля бар ошол жерде. Биз өзүбүздүн ошол жердеги үлүшүбүздү сактап, мамлекетке пайда келтирүүнү сактайбыз дей турганбыз, ошолорго кийлигишкенге укук алыңыздар. Эмне кылып отурабыз биз? Сатып алууларга көңүл буруңуздар. Ичкидин продукцияны көтөрөбүз дей турганбыз. Рахмат. Жооп берип койсоңуз билекчи. Мамлекеттик компаниялар болчу, Турбай Закирович. Биз негизи март айына пландаштырып атканбыз чоң ири компанияларга ар бирөөнүн көрсөткүчтөрүн өзүнчө карап чыгалы деп. Акыркы 3 жылдын ичинде финансылык көрсөткүчтөрүн, өндүрүштүк көрсөткүчтөрүн